Эгерде Теңир бизге райым кыла турган болсо, анда бизди ал жерге өзү алып барат. Сүт менен балаккан ошол жерди бизге берет. Болгону Теңирге каршы чыкпагыла. Ал жердин элинен коркпогула. Биз ал элди жеңип алабыз, анткени алардын коргоочусу жок. Ал эми биз менен Теңир бара жатат. Ошондуктан алардан коркпогула. Ошондо бүт жамаат буларды ташбаранга алыш керек деп кыйкырды. Бирок Теңирдин даңкы жайын чатырынын үстүнө келип, бүт Исраил уулдарына көрүндү. Ошондо Теңир Мусага: "Бул эл мени качанкыга чейин каардантат? Мен аларга кереметтерди көрсөткөндөн кийин да мага ишенбей жүрө беришеби? Мен аларды жугуштуу оору каптатып жок кылам да, сенден алардан көбүрөөк, күчтүүрөөк эл жаратам" деди. Бирок Муса Теңирге мындай деди: "Бул элди өз кубатың менен өздөрүнүн арасынан алып чыккан сен экениңди билген мисирликтер бул жөнүндө угуп, бул жердин тургундарына айтышат. Алар сенин Теңир экениңди, бул элдин арасында жүргөнүңдү, өзүңдүн жүзүңдү аларга көрсөткөнүңдү, алардын үстүндө сенин булутуң турганын жана сен алардын алдында күндүз булут мамынын ичинде, түнкүсүн от мамынын ичинде баратканыңды уккан ошол жердин элине айтышат. Эгерде сен бул элди бир кишини жок кылгандай кырып салсаң, анда сенин даңкыңды угушкан ошол элдер Теңир бул элди өзү ант менен убада кылган жерге алып бара албай чөлдө кырып салды" деп айтышат. Ошондуктан Теңирдин күчүнүн даңкы чыксын, анткени сен минтип айткансың. Теңир чыдамдуу, абдан боорукер, мыйзамсыздыкты да, кылмышты да кечирет, жазасыз да калтырбайт. Ата бабаларынын мыйзамсыздыгы үчүн балдарын 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалайт. Сен бул элдин күнөөсүн Мисирден чыккандан баштап ушул күнгө чейин улуу ырайымың менен кечирип келе жатканыңдай эми да кечир. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Сен сөзүң боюнча кечирейин. Мен тирүүмүн, ошондуктан бүт жер жүзү Теңирдин даңкына толуп турат. Мени Мисирде жана чөлдө көрсөткөн даңкым менен кереметтеримди көргөндөрдүн бардыгы мени 10 жолу сынашты. Менин үнүмдү укпай коюшту. Алардын ата бабаларына берем деп ант менен убада кылган жерди алар көрүшпөйт. Мени каарданткандардын бардыгы ал жерди көрбөйт. Бирок менин кулум Калепте башка рух болгондуктан, ал мага толук баш ийгендиктен, мен аны өзү барып келген жерге алып барам. Анын тукуму да ал жерди мурастайт. Амалыктыктар менен канаандыктар өрөөндө жашашат. Эртең артка кайтып, Кызыл деңизге барчу жол менен чөлгө кеткиле.